Muhammed пайғамбар арабтардан болгон. Арабтардан баштаган мусулманчылыкты дейт. Неге Манас кыргыздардан болгон деп сурасак дагы болобу? Неге өзбектерден болбоптур? Алпамыш неге казактардан болбоп, өзбектерден болуптур? Неге Иван Грозный орус экен, кыргыз эмес деп айтсак болобу? Анда суроо түгөнбөйт туганым. О Куданын каалаганы. Сен аны эмес өзүңү сурай албайсың. Неге мен ата сенин балаң болуп, Абсаматеканын баласы болбой калгам деп айтпайсың да. Кудай өзү билет о каяктан жаратканды. Таң калам ушуларга. Неге ушундай, неге ушундай? Аргасы билдирет да. Такыр эле ушундай сурагыңыз келсе акыретке бара сурап аласыз Кудай Тааладан өзүнө. Ал үчүн бейишке барганды аракет кылыш керек. Жаннатка барып калса ошо жерде Кудайды көргөн насип кылат, ошондо Кудай Таала менде бир суроо бар дейсиз. Ана айт панда, эмне суроо десе, эмнеге Мухаммед пайгамбарым арабтардан баштаган деп сурап алсаңыз болот таксырын. Бирок ошол убакта сураштын кереги жок болуп калат. Анткени уже бейиш тозок болуп бардык ордуна келип, ол мааниси болуп калган болот. Бирок ошондой болсо да айтып кое турган нерсе, эмне үчүн Мухаммед пайгамбар арабтардан келди десе, ошол убакытта эки себеби бар. Мен билгенден. Ошол убакытта эң бузулган эл арабтар болгон. Кызы төрөлсө тирүүлөй көмүшкөн, уят болот деп. Кыз төрөлсө апарып тирүүлөй көмгөн, өлтүрүп да көмгөн эмес. Намыс болот. Кыз бирөө эрге кетет, ушакка барса биздин намыс болот деп көмүшкөн. Анан ошол араб элин эң бузулган, эң акмак, кончини бузулган элди ушул алып келген дин оңдой алса, анда калган элди запросто оңдоп коет деген түшүнүк болгон да. Эң жиндин оңдоп койгон нерсе калган жөнү оңдоп коет да. Бул биринчиси. Экинчиси, араб тили ушундай бир тил, мен мына кыргызчаны любой кыргыздан кем эмес билем. Манас окугам, Семете, Сейтек, башкаларын окугам, чыгармаларын баарын окугам, Казат Ахматов, Жунай Мавлянов, Чыңгыз Айтматов, да кимдер, Сейитбек Жетимишев, эч кимди калтырган эмесмин. Кыргызчаны Кудайга шүгүр билем деп ойлойм. Араб тили өтө бай тил. Өтө бай тил дагы адам өзүнүн пикирин билдире турган эң жөндөмдүү тил. Мисал үчүн, араб тилинде тө деген түшүнүк бар го, верблюд, тө. Ошонун 130дан ашык айтылышы бар. Биз жылкы, ат, айгыр, пана деп токтойбуз го. Бир төөнүн 130дан ашык айтылышы бар. Демек, ушунчалык бир пикир жеткирерде, ушунчалык кээ бир адамдар сөз айтайын таппай каласың да. Таппай каласың. Расул Гамзат деген дагыстандык жазуучу бар, билесиңер. Анан бир кыз, бир бала бир кыз сүйүп калыптыр. Ошондо жүрөт. Мен Дагыстанда кетет, мой Дагыстанда кетепти. Анан кыз айтыптыр балага, мен сага тием дептир. Сен ушул Дагыстандагы тилдердин бардыгынча мен сени сүйөм деп мен айта алсаң дептир. Эми бул Дагыстанда бул 30 адырда бир тил, анан аркы Карл Маркста бир тил, анан Ак жолдо бир тил көп болот экен. О жерде кээде эки кошуна эл бирин тили бири түшүнбөйт. Эң тили көп Дагыстандын тили. Түшүнүктүүбү? Анан бечара бала 30да экен, ошентип 30га чыгыптыр, 40ка чыгып, 50ге чыгып карып калса, бир күн кетсе, бир жаш бала жүрүптүр. Анан жаш бала аял жете калыптыр. Жакшынакай. Эй, сен таза кызык экенсиң го десем нерсе. Сен жаш эле үйлөнүп алыпсың. Мен сенде жаш убагымда ошол кызга барып айтсам, кыз ушинтип айткан эле, азыр мен ушул Дагыстандагы бардык тилдерде мен сени сүйөм дегенди ошол үйрөнүп жүрөм. Бирок дагы деле бүтпөй атат дептир. Изилдеп айттыр. Таксырым буга тилдин кереги жок дептир. Мен сени сүйөм деген мындай отуп кучактап маңдайынан өп коюптур. Сиз деле ошентип койсоңуз кутулмак экенсиз. Дегендей, кээ бир маанин айтканга тил жетпей калат да. Араб тил маанин жеткирген кудуреттүү тил болгон үчүн Кудайым ошого тандап алды. Бул экинчи себеби. Анан үчүнчүсү ишибиз эмне биздики аны менен. Аны Кудайым ошондой кылды. Ал Кудайдын иши, Кудай тарам сурайт, ал суралбайт. Кудайым сурайт, атаң сенден ат жотарат. Андан сурабайсың сен. Ал сурайт, суралбайт Кудай Таалам. Бисмиллахнын мааниси Бисмиллахир-рахманир-рахим дегени ушул дүнүйөдө мусулман капырдебей бардыгына ырайымдуу болгон. Акыретте мусулмандарга гана мээримдүү болгон Аллах Тааланын аты менен баштаймын деген маани. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим дегени Аллах Тааланын ырайым мээри менен куулган шайтандан Аллах Тааланын жардамы көмөгү менен сактанамын деген маани.